Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, жалпы калай калың журт. Мына берекелүү Рамазан айынын босогосунда турабыз. Рамазан айына кирип келдик. Ушул Рамазан айы баардыгыбыз үчүн куттуу, берекелүү болсун. Аллах таалам жакшы ой тилек максаттарыбыздын баардыгын кабыл кылып, мындан ары дагы жашоолорубузда, өмүрүбүздө көптөгөн орозолорду кармаганга баардыгыбызга насип кылсын. Бүгүн биз кезектеги маегибизге келип отурабыз. Атайын ушу Рамазан айынын урматына маегибизди баштаардын алдында ушу Көлмө медресесинин устазы, жаш, келечекте буюрса динибизге, элибизге көптөгөн кызматтарды кылайын деген чоң максаттары бар. Биздин досубуз десек болот, замандашыбыз Авазбек уулу Жакшылык устаз, кош келипсиз. Алгач эле сөздү баштаардын алдында устаз жалпы элибизди, бир туугандарыбызды, досторубузду ошо кирип келген Рамазан айы менен куттуктап, саламдашып койсоңуз болот. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Машалла. Рахмат сиздерге дагы. Ушундай биздей болгон кичинекей молдо дебестен чакырып бир аз болсо да иншалла биздин ушундай сурамжылоо көрсөткөнүңүзгө ыраазы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыргыз элибиз, журтубуз, урматтуу аталар, апалар, бир туугандар, байкелер, инилер, баарыңыздарга куттуу жакынкы келаткан Рамазан, бир жылда бир жолу Аллах Тааланын берекеси, рахматы жааган куттуу Рамазан айынын менен куттуктайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу дуаларынын бири бул өзгөчө ушу Рамазан айына тиешелүү дуасы пайгамбарыбыздын Ражаб жана Шабан айларына бизге береке бергин. Береке дегенде жалпы эле береке үй бүлөбүзгө, жумушубузга, жашообузга, кылып жаткан иштерибиздин баардыгына береке бергин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына бул азыркы үстүбүздөгү ай Шабан айы, мына эртең Кудай буйрса келе турган берекелүү Рамазан айына жана жеткиргин деп дуа кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ражаб жана Шабан айына береке берип, куттуу Рамазан айына бизди жеткиргин деп дуа кылган. Аллах субханалла тааланын чоң неаматы, Алланын берешендүүлүгү, Алланын ырайымдуулугу менен ушул Кудайым буйрса мына Рамазандын босогосунда турабыз. Аллах таалам ушул берекелүү Рамазанда баардыгыбызга канча убадаларды, хадисте, Кур'анда канча убадалар келген болсо, сооптор, ошолорго жүзмө-жүз соопторго ээ болушка Алла баарыбызга насип кылсын, Рамазанды куттуу кылсын. Рахмат устаз. Дуа тилектерибиз кабыл болсун. Амин. Негизи эле ушу алгачкы суроом ушундан баштагым келип атат. Баардыгыбыз билебиз орозо деп. Орозо кармаш керек, ичпеш керек, жебеш керек деп түшүнөбүз баардыгыбыз. Ушу кыскача бул орозо деген эмнени түшүндүрөт, мааниси кандай? Орозо бул эмне үчүн кармайбыз орозону? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Жараткан Аллах субханалла тааланын бул ислам бул 5 түркүктөн куралган деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадисинде айтылат. Ошол 5 түркүк дегени бул 5 өкүм. Эң негизги ислам дининдеги 5 өкүм. Бул ошол 5 өкүмдүн бири мына ушул Рамазандагы орозо кармоо. Бул Аллах тааланын өкүмү, фарз айн. Ар бир мусулманмын деген киши, Алланын өкүмүн аткаруучумун, Алланын өкүмүнө баш ийүүчүмүн деген ар бир мусулман, аял болсун, эркек болсун, балакатка жеткен болсо, акыл эси ордунда болсо, ден соолугу ошол орозо кармаганга жарактуу болгон болсо, ден соолугу жакшы болгон болсо, анда ошол нерсени кармашлык бул мусулмандын милдети болот. Жана ошол орозо деген бул тыйылуу. Орозо бул тыйылуу күн чыккандан баштап, эртең мененки таңдан баштап, эртең мененки таңдан кечки күн батканга чейин жегенден, ичкенден жана ошол үйлөнгөндөр болсо, ошол жакындык кылгандан тыйылуу. Рамазан орозо деген мына ушундай. Рахмат. Азыр айтып кеттиңиз.
орозо баардык мен мусулманмын деген адамга милдет депчи, кармаш керек деп. Ошол балагатка жеткенден баштап кармаш керек да ар бир адам, ооба аял эркек. ооба Мисалы кээ бир убактарда жаш кичинекей биздин карындаштарыбыз, инилерибиз орозо кармашат. Алардын өкүмү кандай болуп калат? Аларга милдет эмес бирок өзүнүн баягы кармагысы кызыкчылыгы менен мындай кызыкчылыгы кызыгып менен. үйдөгү чоңдорго, ата энесиге, байке эжелерине кызыгып, эртең менен сухурга туруп, орозого кошулуп кармашат. Ооба. Демек бул жакшы нерсе, бул жакшы көрүнүш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айткан, балдарыңар ошол 7-8 жашка жеткенде уже намазга үйрөткүлө. Намазга аракеттендиргиле, намазга кызыктыргыла, дуа сүрөлөрдү жаттатып баштагыла дегендей да, хадистин мазмунунда ушундай келет. Демек ал 10 жашка жеткенде керек болсо кичине бопузалап койсоңор да болот. Эй, намазыңды оку дегендей кылыпчы. Анткени баланын, мусулмандын балакатка жеткенден баштап карызы болбосун дейт. Ибадаттан, орозодон, намаздан карызы болбосун деген максатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Эгерде ал 12 жаштан балакатка жете турган болсо, бала ал шир эле намаз окуп кете албайт дейт. Ошондуктан ага бир аз тарбият болуш үчүн, мындайча айтканда, машыгуу иретинде орозону балакатка жете элек балдарыбыз, кыздарыбыз үйдө кармай турган болсо, ошентче биздин дагы ата энелерибиз биз кичинекей кезибизде бизди тамашалап, бизге түшүнүктүү болуш үчүн айтып койчу эле. Сен орозонун баласын кармайсың, уулум деп койчу эле. Анан биз машалла деп сүйүнүп, ошентип эртең менен сухурга туруп алып, чоң ата элебиздин, тайнелерибиздин баягындай ысык куруттарын ичип, ошол Рамазандын жышаанынан биз дагы жанагындай кылчук, сүйүнүп, ошол орозону тутчук. Анан бул кичинекейлерди тамашалап кээде сен абедке чейин кармайсың балам, абедке чейин кармасаң болот деп койчу. Андан кийин башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармасаң болот деп койчу. Балакатка жете электе ушундай демек орозого даярдыктар болгон ата энебиз тараптан. Демек бул балакатка жете элек балдар ушундай нерселерге аралашышы бул жакшы нерсе да. Анткени баягы айтылат го сөз. Силер мечитте сапта туруп намаз окуп жатсаңар жамаат менен, артыңардан жаш балдардын үнү чыгып жаткан болсо, демек ошол мечиттин, ошол айылдын келечегинде динден үмүт бар дейт да. Ошол сыңары кичинекей балдарыбыз дагы, кичинекей балдарыбыз, кыздарыбыз балакатка жете элек бул орозо кармайм десе, бул жакшы нерсе да. Бул сүйүнүшүбүз керек тескерисинче, аны тыйбастан. Эми экинчи сурообуз устаз. Айтсаңыз, азыр орозону ар кандай деңгээлдеги адамдар кармашат. Мисалы, шаарда иштегендер, же болбосо айылда жашагандар, дыйканчылык кылгандар, же болбосо бир жогорку кызматта иштейби, же болбосо мугалимби, же офисте иштейби, же базарда иштейби. Ушул орозону ар тармактуу адамдар кармайт, ар тармактуу иштеген жерлерде. Ушулардын сооптору өзгөчө болобу, же болбосо кээ бир адамдар ооруп жүрүп кармагандар болот. Деги эле кайсыл тармакта иштеген адам болбосун, ооруйбу же ден соолуктуу адам болобу, орозо кармаган болсо, анын сообу, даражалары башка болобу же бирдей эле берилеби? Ушул тууралуу мындай кененирээк кылып айтып берсеңиз. Машалла, жакшы суроо болду. Бул албетте жараткан Аллах тараптан айылдагыга дагы, шаар тургундарына дагы, байга дагы, кедейге дагы бул жалпылай Аллах тараптан өкүм бирдей болот бардыгына. Жанагы жогоруда айтып кеткендей, орозонун шарты акыл эси жайында болгон болсо, балакатка жеткен болсо, мусулман болгон болсо, демек ошол ден соолугу чың болгон болсо, ошонун бардыгына, айыл тургунуна дагы, шаар тургунуна дагы бардыгыны дыйканчылык менен алектенеби, же болбосо мал чарба менен алектенеби, чабан болобу, же болбосо бир чоң иште иштейби, андай болсо дагы бардыгына өкүм бирдей болот. Кармай турган болсо, ал кандай десе, ага бир эле шарт, бардыгына айылда деле 24 саат болот, 1 суткада убакыт, шаарда деле 24 саат болот, 1 суткада убакыт. Муну менен айта турган нерсе, сааттары бардыгыныкы эле кармап аткан сааттары бирдей эле болот деген сөз да. Демек бул өкүмдөн кутулууда, парызды ада кылууда, парызды аткарууда булардын бардыгынын сообу бирдей эле болот. Ал эми өзгөчөлүктөрү болушу мүмкүн. Кандай өзгөчөлүк десе, үйдө жөн эле жатып алды. Эркек киши бирок үйүндө жөн эле жатып алды, анда жоопкерчиликтен качып. Кандай жоопкерчилик эле десе, ал бала багыш керек эле, бала чаканы камсыздандырыш керек эле, тамак ашы менен, же болбосо
ошондой шарттар менен камсыздандырыш керек эле. Ошондон шарттан качып үйдө жөн эле жатып алды, мен орозомун депчи. Демек аныкы өкүмдөн кутулат, фарызды аткарат, бирок анда сооп аз болот. Ал эми бирөө чабан болуп мал кайтарып жүрөт талаада, тоо ташта, күндүн ысыгына карабай же болбосо суугуна карабай. Бирок ал эмне деди, өзүнүн милдетини, мына ата энелик милдетин дагы аткарып жатат, үй бүлөнү багайын, үй бүлөм зарыгып калбасын деп. Жана да Алланын өкүмүн да аткарайын деп. Демек буга кошумча, ал мээнеткеч болгону үчүн ага кошумча көбүрөөк сооп берилет. Ал ошондой эле. Ошондой айырмачылыктары бар. Болгону жоопкерчиликтен дагы бир кошумча жоопкерчиликтерден качып ошо орозону шултоо кыла турган болсо, демек анын сообу азайтылат. Жок, орозонун үстүнө дагы аракетчил болуп, мээнеткеч болгон болсо, анын мээнетине, сабырына өзгөчө бир сооп берилет, өзүнчө бир сооп берилет. Орозонун сообу өзүнчө. Тоо таштарда чуркап, малдын артынан багып, же болбосо талаада дыйканчылык менен алектенип, же болбосо стройкада иштеп жатат, монолит куюп жатат, крышаларда ушундай иштерди кылганлыгы үчүн анын сабырына Аллах тараптан өзүнчө сооп берилет. Ал эми орозонун сообу болсо, аны баардыгыныкы бирдей эле өкүм аткарылат, баардыгыныкы бирдей эле сооптун деңгээли бирдей эле болот. Эгерде баягы жумушу оор болуп, кыйналып орозону таштап койсо кандай болуп калат анда? Эми мусулман баласы Аллах таалам өтө адилеттүү зат. Аллах таала Кур'ани Каримде айтат: биз адам баласына биз адам баласы колунан келбеген нерсени биз аларга өкүм кылбайбыз деп айтат Аллах таала. Дал ошондой эле Аллах таалам 12 айдын баарын орозо туткула деген жок. Бир жылда 11 ай мээнет кыл. Дүйнөңө, башкаңа, баардык нерсеңди, бала чакаңды кыл, окут, жакыт, үйүңдү сал, машинаңды ал, башкаңды кыл, бүт баардыгын иштет 11 ай. Бирок бир ай ошо Рамазан айында, куттуу берекелүү Рамазан айында ибадат кыл дет. Эмне үчүн Рамазан айында сооптар көбөйтүлүп атат? Эмне үчүн бейбаш шайтандар байланып атат? Демек ушул көбүрөөк ибадат кылып алсын мусулман. Көбүрөөк акыретин куруп алсын. Көбүрөөк Алланын өкүмүн аткарып алсын дегендей сооптар үстүнө берип жатат Аллах таала. Эмне себептен? Хадистерде фазилети, пайдалары көбүрөөк айтылып жатат. Эмне үчүн десе, ошо Рамазандын зарылчылыгына кызыктырып жатат инсанды. Бул инсан, адам баласы, бул пенде, бул пайдага өч болот экен. Ошон үчүн пайдаларын көбүрөөк айтып жатат. Эмнеге десе, ошол жана сиз айткандай жумушуга алаксып, Рамазанды таштап койбосун. Орозону таштап, кой мен үйүмдү бүтүрүп ала калайын деп Рамазанды таштап койбосун. Мен малымды багып алайын деп орозону таштап койбосун деп, орозонун башка айларга караганда сообуну көбүрөөк айтып атат. Эмнеге десе, ошо бир аз жумушуну азайтсын, бир аз жумушуну токтото турсун, акыретини куруп алсын, ибадатыны кылып алсын деген максатта ошон үчүн фазилеттер айтып атат. Ошондуктан ал жумушуну таштап койгон ал башка маселе, бирок орозону таштап койсо, ал күнөөкөр болот Алланын астында, сөзсүз түрдө. Бирок кайсыл бир күнү орозону сөзсүз түрдө кармап бериш керек болот. Ал карыз болуп калат мойнунда өмүр бою. Кээ бир адамдар ден соолугуна байланыштуу баягы ашказан ооруп калат, же болбосо сахары бар деген сыяктуу. Ошондой адамдар биз орозо кармадык, орозонун касиети ушундай экен, ашказаным оорубай калды, сахарым көтөрүлбөй калды дейт да. Чындыгында эле ушул орозонун касиети ооруган адамга дагы шифа болобу? Эми албетте бул оорунун булагы десек болот да. Оорунун очогу бул ашказан дейт. Оорунун очогу бул ашказан. Ал деген эмне десе, баардыгыбыз илгерки ата бабаларыбыз ачарчылыктан өлгөн болсо, бүгүнкү күндө мусулмандар, бүгүнкү күндө биз, эли журтубуз, азыр бүгүнкү күндөгү адамдар токчулуктан өлүп атат дейт да. Ал токчулуктан өлүп атат деген эмне десе, ошол эле сахар дагы бул тамак ашта аша чабып жегендиктен сахарный оору болот. Давление деген мына ошол холестеринди, тамактарды, майлуу немелерди көп жегендиктен болот. Мына боордун эмеси дагы май басып, боордун дагы жакшы иштеши, өттүн жакшы иштебей калыштары, ушунун баардыгы баягындай майлуу өтө бир тамактарды жегендиктен, туура эмес тамактангандыктан болот деп айтсак болот да. Туура эмес тамактангандыктын себебинен ошол ашказан, сахар, ошол оорулардын баардыгы ошонун себебинен болуп жатат. Бирден бир себептеричи. Демек бул орозо, Рамазан айы бул ошол ашказанды бош калтыруу, ашказанды эс алдыруу. Бир аз семирип кеткен нафсибизди, башкабызды бир аз тыюу болсо руханият жактан, ден соолук жактан, дене жактан бул ашказанды эс алдыруу.
демек бул мындай логический акыл менен караганда деле ашказан эс алса, демек бул эмне болот? Бул демек бул кандайдыр бир деңгээлде ашказан ооруларына, башка ооруларына бир аз болсо дагы пайдасы болот сөзсүз түрдө. Ал эми эгерде баягындай өтүшүп кеткен оорулар болсо, же болбосо сахара өтүшүп кеткен болсо, сахарынын эмеси көтөрүлүп кеткен болсо, врачтар, доктурлар тыя турган болсо, ал демек ал башка маселе. Мен негизги мындай болуп аткан бул пайдалуу жагын айтып жатам.